Бүгін 15 сентябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусуна келди. Ал Кыргыз-Тажик чегарасында ок атышуу токтогонуна карабай чыңалуу бар экенин айтты. Негизинен 5 жерден бирдей биздин мамлекеттин чегарасына чабуул коюлган. Анын 4 военный объекттер болгон, 4 погранпосттор жана погран заставалар болгон. Бирөөсү гражданский объект болгон, бул населенный пункт Самаркандек. Так, населенный пункт Самаркандекте 10 граждандык объект жабыркаган, 4 граждандар жай тургундар ранение алышкан. Ошондон мен айтып кетер элем, бүгүнкү кечээки болгон конфликттин негизги өзгөчөлүктөрү бул ошол булар негизинен биздин граждандык объектилерге кол салгандыгы болуп атат. Бул өтө кооптуу жана бул эч кандай бир мындай правилага жатпайт. Чегарадагы окуяда 3 жай тургун жаратылган. 31 жаштагы аялдын абалы оор деп бааланууда. 31 жаштагы аялга чукул операция жасалган. Операция оор кыйын болду. Ошол кан көп кеткен. Ошондон кечээ биздин медицина кызматкерлери кан куюшкан. Азыркы убакта абалы дагы деле болсо оор бойдон калууда. Кыргыз-Тажик чегарасында орун алган чырдан улам кечээ 14 сентябрда Баткен шаарына эвакуацияланган тургундар бүгүн үйлөрүнө кайтышты. Бүгүнкү абалыбыз боюнча достук элинин элдери уже келе баштады, кечээ кеткен эле. Азыр уже абетке чейин жарымы келди, абеттен кийин азыр калгандар да келип калышат, себеби көбүнүн машинасы жок. Анан кээ бирлери ошо Баткенде ишим бар эле, бир жолу бүтүрүп алайын деп ошондой иштери менен жүргөндөр бүгүн кечке чейин кайтып келишет. Азыр алды келген. Пока азыр биздин айыл да туруктуу, бардык абал жакшы. Кыргыз-Тажик тилкесинде кырдаалды турукташтыруу иш-чаралары уланууда. Баткен облусунда милиция коомдук тартипти, коопсуздукту камсыздоодо. Милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Салам медиа, Баткен.